Аталардан қалған сөз ат көтөргүс балбан сөз. Арсыздарга жолобой азамат эрге барган сөз. Кезинде кыркыруу кыргызды бир туунун түбүнө бириктирип, кулалы таптап куш кылган, курама жыйнап журт кылган, тели куш таптап куш кылган, тентиген элди журт кылган, теңир журттун багына берген көй кашка Манас атабыздын басып өткөн жолу кезинде кылган эрдигин даңазалоо максатында кайрадан көгүлтүр экран аркылуу Манас руху теледорбору арыбаңыздар. Бүгүн Арабан районунан келген эки мектептин ортосундагы кызуу таймашка баарыбыз биргеликте күбө болобуз. Тайпалар менен тааныштырып өтүүгө уруксат бериңиздер. Оболу оң тарабыбызда турган номер 21 Насирдин Исанов атындагы мектептен келген Акшумкар тайпасы. Ал эми Акшумкар тайпасына карама каршы ойной турган номер 36 Эрке Кашка орто мектебинен келген дагы бир Акшумкар тайпасы. Эки бирдей аталыштагы тайпалар бүгүн кызуу оюн куруп бермекчи. Ал эми командалардын даярдыгы, суроолорго берген жоопторун күнгөй тескейин тегиз баалап, өздөрүнүн калыс баасын бере турган калыстар тобу менен тааныштырып өтүүгө уруксат этиңиздер. Калыстар тобунун төрайымы Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин магистратура бөлүмүнүн башчысы, кыргыз филологиясы кафедрасынын доценти, педагогика илимдеринин кандидаты Назира Тилекова эжекебиз. Ал эми калыстар тобунун мүчөлөрү Керметоо орто мектебинин мугалими Оморова Нургул эжеке, калыстар тобунун дагы бир мүчөсү Арабан райондук балдар чыгармачылык борборунун директору Нурипа Кудайбердиева. Жогорудагы аталган кишилер өздөрүнүн калыс баасын берип, бүгүн калыстыктын ташын өргө кулатмакчы. Урматтуу телекөрөрмандар, көңүлүңүздөргө жат болгондой Манас руху теледолбоорунун алгачкы жобосундагы көрсөтүлгөн шарт боюнча командалар амандашып, андан кийин Манас эпосунан үзүндүлөрдү айтып беришет. Оболу оң тарабы менен баштаган байыркы баба наркын баба салтын бузбай, номер 21 Насирдин Исанов атындагы орто мектебинен түптөлүп келген Акшумкар тайпасына амандашып, андан соң Манас эпосунан үзүндүнү жалпылай айтып берүүгө кезек беребиз. Акшумкардай учабыз деп камынып, орун алып, утабыз деп чамынып, алдыңарда салам айтып турабыз. Алп Манаска баш от менен камынып, даярданып, келип алып биригип, топ-топ болуп 5-6дан биригип, атаандашка көрүүчүгө жалпыга салам айтам баарыңарга ийилип. Кыргызымда Алп Манастай баатыр бар, Алп Манасты ыйык туткан калкым бар, канат күгүп күндү көздөй талпынган биздин топтун аты болот Акшумкар. Акшумкар деп койдук биз команданы. Акшумкардай алгаласын калкымдагы, элимдин тынчтыгы биримдиги чыңалсын деп алдыга талпыналы. Биз Бакайдын урпагыбыз, Исановдун балдарыбыз. Манасте бураан чакырып, таймашты биз баштайбыз. Манас ата кыргыздан кын чыгарган, мамлекети болоттон бек чыңалган. Манас өзү алып жүрөгүн канатып, мекен үчүн бүт өмүрүн арнаган. Кыргыз элдин айкөлүсүң эр Манас, кырк жоронун ураанысың эр Манас. Өмүрүңө улап отуруп ушул күн, өчпөс оттун батасын бер эр Манас. Биздин уран Манас, Манас, Манас. Хей, ат семирип ырк болдум, аланды бузган көй кашка, чогулушуп кырк болдум, тонсуз келген чорого, жакасы алтын жеңи жез, кош бадана торгой көз, тон кийгизди зор Манас, атсыз келген чорого, кара байыр казанат, калбырөккө жез канат, кылкылдаган сулуудан алып бердиң зор Манас, үзүз келген чорого, кырмызы менен чырматкан, уук менен кереге, 18 түрлүү сырдаткан, 12 канат ак сарай, салтанаты бир далай, ордо бердиң зор Манас, айкөй Манас барында, оромпой тээп бордатып, чатыраш ойноп таң салып, көк сүрөсүн бөрктөрүн ыргап жатып калышты, көңүлдөрүң өсүшүп мына ошондо, кыргыздар ошо жыргап жатып калыштыңар.
Акшумкар тайпасына ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн атегиз тайпалар ойноп жаткандыктан биздин сол тарабыбызда дагы Акшумкар тайпасы турат. Эрке Кашка орто мектебинен келген дагы бир Акшумкар тайпасына амандашып, Айкөлдөн үзүндү айтканга кезек берели. Ассаламу алейкум, бабам Манас балдары, обо эне адам атакандары, достчулукту, ынтымакты чыңдаган, ыраазы бол, сагынбай атам арбагы. Кызыл тил көркө ырдакен, кыйындык сынак сында кен. Ак тилден салам айтабыз, атаанда шарбын сыйга тең. Айкөл Манас ай чапчыган асмандай, атырылып жого кирген жазганбай, Алп Манастан улуу дастан айтылып, түбөлүккө тирүү болуп калгандай. Алтайдан Алатоого баштап келген, кыргызды кыргыз кылган улуу Манас, урпактарга бөксөтпөй өткөрөлү, аззеттели бизге жетти улуу мурас. Дүңгүрөтүп дүйнөнү, догулбасын уралы, түбөлүккө Манастын, тоо жаңырсын ураны. Манас, Манас, Манас! Түү атасы түгөл хан, түбүнөн кыдыр дарыган, башка атасы барыган, башынан кыдыр дарыган, түшкөн душман оңбогон, түбүнөн кудай колдогон, басып өткөн жериңде баттыр Манас көк чалды, базарлык алла орногон. Айым менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй, түндүн менен түштүктүн түнөгүнөн бүткөндөй, үстү кыргыз жұртундун тилегинен бүткөндөй, ырысты кыргыз халкымдын ыйылдагынан бүткөндөй. Баракелде, бир дары оң тарабыбыздагы Акшумкар тайпасы Манас атабыздын Айкөлдүгү пейилинин көлдөй чалкыган кенендигин айтып берсе, ал эми сол тарабыбыздагы Акшумкар тайпасы Манас атабыздын сүрсөөлөтүн, караан сүрүн Айкөлдөн үзүндү катары айтып беришти. Ал эми эки тайпанын амандашуусу жана Манас эпосунан айткан үзүндүлөрү кандай бага татыды, биз кезекти калыстар тобуна берели. Ол оң жагыбыздагы номер 21 Насирдин Исанов атындагы орто мектебинен келген Акшумкар тайпасына берген упайларыңыздар. 20, 20, 20. Андан кийинки болуп амандашып, Манас эпосунан үзүндү айткан номер 36 Эрке Кашка орто мектебинен келген дагы бир Акшумкар тайпасына берген упайларыңыздар. Калыстар тобу 15, 15, 20. Ыраазычылык билдиребиз. Андан аркы бөлүм Манас эпосунан атайын даярдалган суроолорду тайпаларга узатабыз. Ал эми топтор менен кеңешип, уймуюз тартып, өз ара кеңеш куруп, жарым мүнөттүк убакыттын ичинде жооп берсеңиздер болот. Эгерде берилген жоопко канааттанбай калсаңыздар, тайпа ичинен тайпа мүчөлөрү жоопту толуктаганга мүмкүнчүлүгү бар. Алгачкы суроо оң тарабыбыздагы Акшумкар тайпасына. Түгөнгөн сайын түтөгөн, түбүнөн бери күчөгөн деген ырсаптарын чечмелеп бериңиздер. Манас төрөлгөндө, Манаска мындай төрөлгөн чагында бир пайда болуптур, ак сакалча думана. Анын кеби мындайча. Бул балаңар 6 шээрдин кенжеси, Алланын сүйгөн пендеси. Түтөгөн сайын түтөгөн, чыкпайт мындан ашкан эр деп айтылат. Ошондо түтөгөн сайын түтөгөн деген Түгөнгөн сайын түтөгөн, түтөгөн сайын түтөгөн деген сөздүн мааниси бул өзүнүн душманына жеңилбеген, эч качан тайманбаган деген сөздү билдирет. Берген жооңузду туура деп кабыл алабыз. Акшумкар тайпасы. Андан кийинки сол тарабыбыздагы дагы бир Акшумкар тайпасына сурообузду узатабыз. Манастын ата бабалары делген Бөйөн, Чаян хандардын ысымы эмне себептен мындай аталып калган? Келиңиздер. Жеңил суроолор, эмне себептен Манастын ата бабалары Бөйөн, Чаян деп ысымдар аталып калгандыгын чечмелеп бериңиздер. Бул аталыштарды айтып чечмелөө жеңил эле турат болуш керек сиздер үчүн. Кана, келиңиздер. Булардын бардыгы бири-биринен күчтүү болгондугу үчүн Бөйөн хан, Чаян хан деп айтылышы мүмкүн. Дагы да тактай кетчүлөр барбы? Араңыздарда толуктап кете тургандар. Булардын бардыгы мындай хан болгон. Хан болгондуктан эле Бөйөн, Чаян деп аталып калып атабы?
Анда сиздердин берген жооптордун канчалык деңгээлде туура же туура эмес болгондугун азыр айтылган жооптон андан кийин калыстардын берген баасынан тактап алабыз. Манастын түпкү атабаларынын ысымы бөөн чаян деп аталып калышынын себеби ичсе канга тойбогон, алыш канын койбогон, тактап айтканда душманына заардай, уудай тийип тургандыгы үчүн курчтугунан жана мыктылыгынан алардын түп аталарынын бөөн чаян деп аталып калган жайы бар. Экинчи суроону кайрадан оң тарабыбыздагы ак шумкар тайпасына узатабыз. Түнөп өткөн жерине түптүү мазар орногон деген ырсаптарын чечмелеп бериңиздер. Түнөп өткөн жерине түптүү мазар орногон деген ырсаптарын чечмелеп бериңиздер. Келиңиздер, урматтуу командалар. Түнөгөн жерине мазар орнотуп кеткен деген мааниси ошондо манас мындайча айтканда кайсыл жерде жатпасын, ошол жерде душмандар келбесин, ошол жерде адамдарды тындырып, жок кылып, мындайча айтканда ошол адамдарды душманын койбой кырып салып, ошол жерди мазар кылып кеткен. Ошол бара-бара ошол мындайча айтканда душманына эч жеңилбеген адам болгон. Урматтуу телекөрөрмандар, мазар деген түшүнүктү тикелей мааниде эмес, тактап айтканда адамдар касиеттүү жер катары көрүп, сыйынып, тайына турган жер катары кабыл алууну туура деп билебиз. Себеби Манастын түп каталары түбүнөн кыдыр дарыган, түп катасы бар хан, башынан кыдыр дарыган, баш катасы баары хан деп айтылган жери бар. Келиңиздер, бир мүмкүнчүлүк берели, эгер толуктаганга мүмкүнчүлүк болсо. Бирок мен мазар деген түшүнүктүн тикелей маанисин айтып койгондугума байланыштуу азыр бул жерде бир аз мүчүлүштүк кетип калышы мүмкүн. Ошого сиздердин бул сурооңуздарга жооп берүүгө мүмкүнчүлүк бере албайбыз. Мазар деген түшүнчө алардын басып өткөн жана жүрүп өткөн жерине эл тоюнуп, жакшылыкка туйтунган, тактап айтканда ошол жерге оомат кут дарыган деген маани түшүндүрөт, тактап айтканда. Андан аркы экинчи суроону кайрадан биз сол тарабыбыздагы ак шумкар тайпасына беребиз. Манаста 5 жылдыздуу мейманканалар болгонбу дейт. Келиңиз. Ооба, биз ойлонуп эме кылдык, ошол окуяларга келиштирип айтканда ооба болгон. Ошол окуяларды айтып бериңизчи. Жакып ошо Алтайга барып, ошол жерде байгандан кийин 5 жылдыздуу мындай салбаганбы, мейманкана салбаганбы? Аны мен билбейм, сиз мага кайра суроо берип атасыз го. Мен сизге суроо берсем. Урматтуу телекөрөрмандар, бул жерде мен жогоруда айтып өткөндөй, Манас атабыз төрөлгөнгө чейинки анын ата-бабаларынын басып өткөн турмушу, ошол мезгилдеги кыргыздын Алоке Молто чапкынына чейинки көргөн жашоосу жөнүндө айтылат. Бул жерде Каракандын тушунда жакшылыкка туйтунуп тунган кыргыздын 5 капкалуу 5 сарай салган жери ушул жерде 5 жылдыздуу мейманкананын бар экендигин эпосто даана белгилеп айтып өткөн жери бар. Биз Манас эпосунун соңку суроосун кайрадан оң тарабыбыздагы тайпа сиздерге узатабыз. Келиңиздер. Каракандын эгиз уулдары болгонбу? Жооп барбы? 8 бир туугандын ичинен 2 бир тууган эгиз болгон. Эпостон мисал келтире аласызбы? Жалпылай суроого туура эле жооп берип келатасыз. Бирок эпосто кече Алоке Молто чапканда Каракандан 8 уул, кээси жалкы кээ 8, эрден калган 8 уул деп айтылган жайы бар. Тактап айтканда ошол 8 уулдун арасында эгиз уулдарынын дагы бар экендигин эпосто айтып келатат. Анан урматтуу тайпалар, жооп берип жаткан мезгилде тек гана сөзүңүздөр куру болуп калбаш үчүн эпостон мисал келтире айтсаңыздар, балким сиздерге дагы кошумча упай алуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул бөлүмдүн соңку суроосун биз кайрадан сол тарабыбыздагы ак шумкар тайпасына узатабыз. Кеңешиңиздер, урматтуу командалар. Алоке, Кытайдын каны Алоке билим алганбы? Ооба, билим алган, бирок мындай ажайыптан билим алган болот, ал сыйкырчылык. Өзүнүн жеке ажыдарлары, өзүнүн ошондой эмелери болгон. Ошол жерде мына өзүнүн аравандагы Абураванты тоосу деп дагы ошо келтирилет, ошол сыйкырчылыкка окуган болот ошон. Демек, Алокейдин ошол сыйкырчылыгынын таасиринде
Аравандагы сиз айтып өткөн жер дагы бар деп айтылат. Урматтуу телегөрөрмандар, албетте ажайыптан окуган жайы бар. Демейде ошол мезгилдеги Кытай хандарынын уулдарынын, тактап айтканда ханзадалардын Абаргендин көлүндө ажыдардын окусун тактап айтканда ажайыптан билим алган жайы бар. Так ошонун бири катары Кытайлардын ханынын бири Алокенин дагы ажайыптан билим алган жайы бар. Эми сиздер берген жооптордун күнгөй тескейи кандай болду? Канчалык деңгээлде туура, канчалык деңгээлде туура эмес жооп бердиңиздер? Калыстар тобунун берген упайынан билип алалы. Ол оң тарабыбыздагы турган Акшумкар тайпасына берген упайларыңыздар. Келиңиздер калыстар тобу. 15, 15, 15. Андан кийинки Эрке Кашка орто мектебинен келген сол тарабыбыздагы дагы бир Акшумкар тайпасына берген упайларыңыздар. 15, 15, 15. Ыраазычылык билдиребиз. Манас эпосунан бериле турчу суроолордун бөлүмү өз соңуна келип жетти. Ал эми биздин кийинки бөлүмдө тайпалар өз ара суроолорун даярдап келишкен. Тактап айтканда бири-бирине карама каршы ойноп жаткан тайпалар камдап келген, даярдап келген суроолорун беришет. Олу алгачкы суроосун оң тарабыбыздагы Акшумкар тайпасы маңдайында турган Акшумкар тайпасына узатат. Кашкарлыкты бузуп Манаска каршы баштап келген канча адам болгон, ким жана ошондой эле кайсы окуяда айтылат? Жооп даярбы? Номер 36 Эрке Кашка орто мектебинен келген Акшумкар тайпасы. Жообуңуздар даяр болсо жооп бериңиздер. Кашкарлыктан Манаска согуш ачып келген 6 адам болгон. Алар Еламандын эртөштү, казакчанын көкчөсү, үрбү. Ушул жоопту кабыл алсак болот, Ушу менен токтолдуңуздар. Келиңиздер, өзүңүздөр толук жообун айтып коюңуздар. Кашкарлыкты бузуп Манаска каршы баштап келген адам 6 болгон. Алар Еламандын эртөштүк, казактардын түкчөсү, Көкчөсү, көкчөсү, көкчө. Таздын уулу Үрбү, Музбурчак, Санжибек, Жамгырчы болгон. Алар болсо Манас Кашкарга келип бизге кеңешти бизге бердиргизбей койду дагы, ошодо Көкөтайдын ашында бизге бийликти берген жок деп ошого каршы башташат. А бул окуя жети хандын Чыры. Жети хандын чатагы деген окуяда айтылат. Демек, баштап келген 6 хандын 3-өөнү даана айтып берди. Канча упай бересиздер? Суроону жообун жарым-жартылай кабыл алабыз, Келиңиздер анда. Биз берели суроону. Хан Кошой эмне себептен Жарманас жана Билерикти Эсенкандын колунан оңой эле алып кетти? Хан Кошой эмне себептен Жарманас менен Билерикти Эсенкандын колунан оңой эле алып чыгып кетти деген суроону узатып атат. Келиңиздер, урматтуу командалар. Жооп берели убакыт албаңыздар. Хан Кошой баатыр болгондуктан, анын сүрүнөн корккондуктан ошого алып чыгып кеткен. Тилекке каршы жообуңуздар туура эмес. Ал убакта Эсенкан өзүнүн 600 колу менен Манасты кармап алуу үчүн Алтайга колун жиберген болот. Ошондуктан Кошой өзүнүн аскерлери менен барып, ал жерде аскер жок болот. Ошон үчүн оңой эле Жарманас жана Билерикти алып кетет. Бирок булардын деле берген жообунда кайсы бир деңгээлде бир туура маани жатат болуш керек, Бул жерде сүрүнөн корккондук эмес да. Бул жерде Эсенкандын колу Кошойдун колуна караганда көбүрөөк болушу мүмкүн. Мен негизги ошол жооп ушул да. Жарайт, келиңиздер, анда тайпалар өздөрү билет. Экинчи суроону узаталы, келиңиздер. Алмамбет айланып чыгып, сыргакка ошол жерде балачак кезинде көпөлөк ойноп жүргөн кезинде айтып берет. Ошол жердин аты эмне жана ал канча жашында көпөлөк ойноп ээрчип жүргөн, көпөлөктү кубалап. Келиңиздер, Алмамбет атабыздын көпөлөк кубалап жүргөн жери менен жашын айтып бериңиздер эми. Алмамбет агабыздын көпөлөк ойногон жашы бул 3 жашында болгон. Кайсыл жерде ойногон дейт?
Ал жагын айта албайт экенбиз, келиңиздер өзүбүз толуктап. Жооп тилекке каршы болуп калды. Алмамбет болсам, бул 6 жашында көпөлөк ойноп, ошол жерде көпөлөк ойноп куулап жүргөн. Ошондой эле ал туулуп өскөн жер бул Канжарык деп аталган. Канжайлак, Канжайлак, кече Коңурбайдан тартып алган жер атасынын аманат сөзү менен. Келиңиздер, кийинки суроону узаталы. Акшумкар тайпасы. Алтайдагы 40 үйлүү кыргыздар эмнеге ант беришти? Алтайдагы 40 үйлүү кыргыздар эмнеге ант беришти дейт. Алтайдагы 40 үйлүү кыргыздар топтолуп эмнеге ант ичишти же ант беришти? Келиңиздер, убакытты албай эле. Убакыттын үнөмдөйлү мүмкүн болсо. Алтайдагы 40 үйлүү кыргыздар эмнеге ант берди дегенде, Манас төрөлгөндө анын атын чоң жинди деп, ичимге анын атын чыгарбайбыз деп ант беришет. Келиңиздер. Тилекке каршы жообуңуздар туура эмес. Бул ант беришкен себеби Чирденебиз бул Манаска эме болгондо, Манаска бойно бүткөндө жериктеп коет, талгак болот. Шердин жүрөгүнө талгак болот. Анан ошону ошол 40 үйлүү кыргыздар келип антташат, ушуну эч кимге айтпайбыз деп. Себеби бул Манастын төрөлгөнү жөнүндө бул Эсенкандын Даңза деген китебинде жазылган болчу. Ошон үчүн бул жок ондой эмес. Силер башкача жоопто айттыңар окшойт. Сиздердин жообуңуздар шердин жүрөгүнө талгак болгондугуну эч кимге айтпайбыз деп антташкан. Анда урматтуу телекөрөрмандар, биз өз ара суроо бөлүмүн жыйынтыктайбыздагы калыстар тобуна кезек беребиз. Оң тарабыбыздагы Акшумкар тайпасына берген упайларыңыздар өз ара суроо боюнча келиңиздер. 10. Андан кийинки кайра эле сол тарабыбыздагы номер 36 Эрке Кашка орто мектебинен келген Акшумкар тайпасына 15. Урматтуу телекөрөрмандар, өз ара суроо бөлүмү өз соңуна келип чыкты. Ал эми биздин жободо көрсөтүлгөн боюнча кийинки бөлүм командалар эпостогу үзүндүлөрдөн атайын сахналык көрүнүштөрдү даярдап келишет. Анда ошол бөлүмгө кезек берели. Алгач болуп, оң тарабыбыздагы номер 21 Насирдин Исанов атындагы орто мектебинен келген Акшумкар тайпасынын сахналык көрүнүшүнө барыбыз чогуу бирге күбө бололу. Ой, токойго атты жаккан ким? Эжемдин гүлбагы түтөтүп жаткан ким? От жаккан менмин. Түтөткөн да менмин. А сен өзүң кимсиң? Бул эмне деген сурак? Ким экенинди билбейби бул акмак? Байка бирок сүйлөсөңчү. Бала? Бала көрүнүп турамбы сага? Мөке кетпе. Канчалык көзсөң да. Жакшы эмес мындай кылганың. Мен сенден улуумун. Ханымыңа каяш айткандай, сен кимсиң? Баш кесмек бар, тил кесмек жок дейт Байыртан. Эмне болмок эле, күчүн эмек тилимди кайрысам. Кошамат кылып төрөбө. Корсоңдобо жөн эле. Кылычыңа чок моор бар. Орда жет алда кичинекей, төбөңө. Зөкүр, жигиттериме менин антип айтууга кандай акың бар сенин? Кызы экен кебиң. Жигиттерим деп менин. Кайсы жигиттериң? Тат тилиңди, тат Атаң көрүнөй. Анча-мынча айткан сөз баткан экен да жаныңа. Элинде жүрүп бирөөнүн, жеринде жүрүп бирөөнүн, жергели журтту барсынып, жетимди кара көпкөнүн. Эмне деп жатат бул береге? Кармагыла жигиттер, сазайын чындап берели. Берген колумда. Колумда дал-далды жигит күткөнсөп, карайлаган бул жетим. Кайдан тапкан жолунду? Кана айт, кандайча жетим экенмин? Бурмалары болсо бир сөздү, дароо башын кесемин. Апакең мана сөйлөгөнүн айт элек беле жанатан. Таластан тентип келгенге канча жыл өттү арадан. Ажалың чындап жетсе, атадым айтма жездеңди. Тапкан турбайсыңбы жездеңди? Өз атаң сага жездеңби? Өз атаң мана сөйлөгөндө ордасын талап тууганың, билип жүр бала, үчөңдү бухарды көздөй кууганын. Бул сөздү укпай калыптырмын элдер. Эжекем таластан эне сөкө гана качып келген. Акылы бар деп келсем, кандай кылган немелең? Сен болбосоң Бухарда, эмнеге келет чоң энең? Эмне деп жатат бул? Эмне деп айтайт деп турасың? Айтпайсыңбы бол тезирээк ырасың? Айтпайын деп аясам, Залаурдун баятан.
Тентиген бала билип ал. Темирхан сенин таятаң. Ханекей деген өз энең. Чирди кемпир чоң энең. Ачыгын айттым урдагы. Таяктан өлбөк белем мен. Мен болсом калсадаммын. Чындасам сенин агаңмын. Ağa, keçir meni ağa. Bilbestен kıldı katamdı. Keçirçi meni can ağa. Tuğulu ösken yer kayda. Tuğulu ösken el kayda. Алатоо, талас мекениң. Ак калпак кыргыз өз элиң. Ишенбесең буга өз энеңден сура. Surayımın. Toğukta boz suyuga baramın. Айтпаса çının alamın. Çataktı mıhtat salamın. Жетіге жетімді. Бухарда кантип кыламын. Андан көрі жүрүңүз аға. Барганга болбойт. Кызага, жаман сөз тиет агаңа. Кария Бакай атайы өзүнө барып кайт деген. Манасын сойгон оңбогур. Каңгайны ханы чоң коңур. Халкың десип жатканын калтырбай түгөтүп айт деген. Айтарын айттым. Арман жок. Башка сөз менде калган жок. Акыры айтчы ачыгын. Барарың чыңбы калкыңа? Кантип барбайм калкыма аға. Ишенип кой сөзүмө аға, антыма. Ишенем келериңе. Башка сөздүн бизге керек эмне? Семеттей, анда кош. Жолуң тоспо агаңдын. Мен сени таластан күтүп аламын. Kağlasang da tün süreyt. Töbemde jarık күн süreyt. Kuday eci деп жүрген kimsiңер? Алтман астын баласы баппаған сілерге. Kaçıp жүрер жер қайда? Алатоо деген ел қайда? Жерім қайда, мен қайда? Қараған қалаң түгөт, мындай сөзді кім шығарып жүрөт? Антпеңіз, атам мана сөлгенде. Атпай жұрт қырғыз көмгенде. Саңыңызға дүйнөсін шашып келгенде болдым. Чоңен елді жетелер. 4 күніне башпайлап қачып кеткенде. Қайдағы бирөө кеп айтса, Қырғыздан келдім деп айтса, Қырғызда жерің деп айтса, ошого тарынып жат оласың бе? Акокус, Манжуда елің деп айтса, Манжуда жерің деп айтса, мен Манжа келмін деп Манжуға бара оласың бе? Андай кепке көнбөй жүр. Aldangan tilge gönçüday, eşelek bola bilem. Anığın uğup köz yetip, bizden jet çirkin eken var. Kıyır alıp jatsa öz elim, bul jerde turup beker be. Bari bir öz elime ketem. Eneken bolsan çının ay. Bolbosa senden keçem. Андай болсо кебин дук. Атаң манас, жериң талас, элиң кыргыз. Ат бай кыргыз элинде, ок саадагың белинде. Калбырөпкө жезган ат, желдей күлүк минген ат. Кызыл кыргак колунда, кармашкандын жолунда, кийгендери кандагай, кыймылдары шамдагай. Шалтыркан кисе байланган, жоо жарагын шайланган. Касташкан калың жоо болсо, кара барчын айланган. Балдары баатыр кыргыздын, өрүүдө үйүн оңдошкон, көчкөндө төсүн кондошкон. Кемингер курчашпак тең сору, келин сонун кыргыздын. Кызылдан кийген күрмөнү, кыркылай таккан түймөнү, жаш кайыңдай буралган, талчыбыктай сыналган, плачтап чачын тарашкан, ак калпактуу кызылчок алганына жарашкан. Кызыл беттүү кынча бел, кыздары сонун кыргыздын. Белдемчисин байланган, кыңкылдаган балдарга кымыз менен сүт берип, кынырылы байланган. Кемпири сонун кыргыздын, нактуу сөзүн шар айткан, акыйкат кебин так айткан. Батасы журттуу байыткан, баарын билген тарыхтан. Карысы сонун кыргыздын, телегейиң тептегиз, жери жакшы кыргыздын. Өзөгүн берген өз десе, ошол эле жери жакшы кыргыздын. Семетей, бери карачы бери. Айтсаң, кимге тарындың? Мага тарынсаң жашырма, кай жеримден жаңылдым? Экөөбүз бирге жүрсөк кыялаш, беренеден уйлаш элек го. Ушу менден жашырасыңбы? Балача жаткан болобу, көтөрчү башың жогору. 2 жумадан бери ушинтип жатасың. Баарынын алдың мазасың. Ачыгын айтпайсың, эмнеге капасың? Көтөрүп жүрүп чоңойткон, эжеңе сырың айтпасаң, көз жарып сени төрөгөн, энеңе сырың айтпасаң. Анда өзүң бил. Семетей, жон койсуңду карагын. Баары бир жаткырбай. Кытыгылап, мазаңдабаңыз. Кыты.
бар. Vay! Kanday oray balasın. Emne üçün çabasın. Ezelden jelge ton bolboy. Hep desem jenin yer bolboy. Bel baylagan jenim çok. Bedelde kırgız elin çok. Açığımdı menden çıkarıp alalmay жүрген kegim çok bola. Kol götürüp maga. Munu kara. Arsız jetim. Ecekem menin altınım. Жашырып айттың бар сырын. Кечирген эже илиңди. Атайла урсам өлөйүн. Келтирбемче жиниңди. Дағы мен жалынып жарпарып қоям бұға. Көрсе, бөлек екенін ұғалмай жатқан тұра. Кішімжан! Мұна бөлек екеніңді оқын келіп тұрса, өзінелеріңден сұра. Қаласам қадыр түнсілер. Төбемде жарып күнсілер. Құдағы ежеде тұрсам, кемсіңер? Айланайын енелер. Алатау деген жер қайда? Елім қайда? Мен қайда? Азап күнай! Емделеп тұрасың? Бұл жақшы жорық емес, мұндай сұрауын сұрашың. Айланайын енекай. Жашырып емді қыласың. Тентіткен жетім баласың. Қаяқты мен таласың. Айтымда бір сөз ұққыча. Өзің айт жерасың. Біреулер түзу айтады, біреулер бұзу айтады. Андай жерге барбай жүр, андайға құлақ салбай жүр айланайын. Ант бейле атамана сөлгенді. Атпай жүртті көмгенді. Сан қазынасын дүйнөсін. Чачып келгенді ұқтым. Чоңын әмді жетелеп, қачып келгенді ұқтым. Қараған күнай, қараң алғыр түгіт. Мұндай сөзді кем шығарып жүреді? Ақыры бұл сөз шығарын, ақыры бұны оғарын. Жүрегім сезген. Балтыр еті толса балалықтан өтіп ер замат болса, анан ұқса деле кечі меселе ғо. Өлгөлін білбей атамдың. Қачқан білбей апамдың. Байқоз жерден ке ұғып. Елі жоқ жетім атандым. Жері жоқ жетім атандым. Дағалайлар күліп сыртыман. Дағы да дағалай ел күлер. О, өзөндөн аккан булагым. Өлгөндөн калган чунагым. Тарынтып кишмежеңде буларды неге сурадым? Тарынса ежем жазылат. Тарынтым менде жетимди. Эмне үчүн чынын жашырат. Кең талас кайда? Эл кайда? Айткыл эне батыраак. Біреулер алдап деп айтса, кең талас жерің деп айтса. Эмне, ошоға шенесің, ошоға шен тарып жатып аласың. Қоқыс, жеріңді манжу деп айтса, еліңді манжу деп айтса. Эмне, мен манжу екенмін деп, манжу орасың мы? Андай сөзге көнбөй жүр бала. Алдаған тилге киргидей. Эселек болап экенмин. Анығының көзі, билдим ға жетім екенін. Ер жеті қачан келет деп, күтіп тұрса өз елім. Мен бұл жерде тұрып нетемін. Бары бір елге кетемін. Апакен болсың чынын айт. Болбосо, сенден кечемін. Эне, мен өзің көрші балаңдын. Айтпасаң болбойт, қаралдым. Айт балам, айта қой. О, құлыным ұғып ал. Екенеңдің ішінде айтып бүткіс мұңы бар. Сені тұрып шорқатқан, мен екенім біліп ал. Есі кеткен бұл кемпір, ене екенін біліп ал. Кече, қарқыраның сазында, қан көкөт ашында сен, қанғай менен манжуның қатасынан бүткөнсің. Қаулан қошы атаңдың батасынан бүткөнсің. Сенің атаң Шерманас, Ополтоуда Ерманас. Алдыға шығып қол баштап, Алманбек Чубак жол баштап. Аққол аты мингенде, айқырып жолға жүргенде, сүрінетіке бара албай, жүрегі шығып қабынан, түңілер еле жанынан. Сенің жерің Қырғызда, отормалдан жылқы көп, олыққандан ұрчы көп. Жапысынан тегіз көп, арығынан семіз көп, да жалғызынан егіз көп. Терекке туған құштары, темініп тұрчы ұчқаны, қайынға қонған құштары, қамынып тұрчы ұчқаны. Дағы жетім біліп ал, сенің атаң Шерманат, қанғайға кіріп қайрылған, қатарлаш жүрген жолсының далайынан айрылған. Обжы қошол қармашта, шыпшайдар менен тікен ал, матыған деген дөй өлгөн. Ошы кең бейжінің жатқалда, қара суының батқалда, чаңқап бүтіп Ерманас, суға бара жатқанда. Сақчы тұрғанда жуай, ұйқыға көзі атқанда. Кечілді қаны қомырбай, арқасынан жетіпті. Қыр арқаның сүвеуге қаты күнай, найса сайып кетіптір. Атаңның көрдіне, қатын болбай ер болсом, қара олчысы атаңдың, хажуай емес мен болсом,
Kıymet benim sızıktı. Keçildi kanıma vurga. Kulunu bay. Men gözsüt büt benim kızıktı. Ne kabayım? Balam. Anda men jolga çıkayım. Çıgasın balam çıkarır. Çırağım. Savır kıl biraz çırağım. Toydur balam, sana arnаған белегім бар. Атаңдың киімдерін киіп алам, құралдарына сен. Намысын қорғап, esen болсын басым. Амин. Урматтуу телегөрөрмандар, жогоруда окуучулар атайын камданып, даярданып келген атайын эпостогу үзүндүлөрдүн сахналык көрүнүшүнө баарыбыз биргеликте күбө болдук. Анда калыстардын берген баасына чогуу назар салалы. Алгач болуп номер 21 Насирдин Исанов атындагы орто мектебинен келген Акшумкар тайпасынын сахналык көрүнүшүнө берген упайларыңыздар. 15, 20, 20. Андан кийин болуп сахналык көрүнүш алып чыккан номер 36 Эргашка атындагы орто мектебинен келген Акшумкар тайпасына берген упайларыңыздар. 20, 20, 20. Ыраазычылык билдиребиз. Ал эми жалпы жыйынтыкты угузуу үчүн бүгүнкү оюндун жүрүшү дегеле кандай болду? Өз пикирин айтуу үчүн Калыстар тобунун төрайымы Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин магистратура бөлүмүнүн башчысы, Кыргыз филология кафедрасынын доценти, педагогика илимдеринин кандидаты Назира Тилекова эжекебизге сөз кезегин беребиз. Бүгүн биз мына эки мектептен келген Араван районундагы эки мектептин окуучуларына ушул Манас таануу боюнча, Манас айтуу боюнча, сахналык көрүнүш боюнча ушул 4 тапшырма боюнча сынакты көрдүк, күбө болдук. Бул жерде көрүп турдуңуздар, кайсыл команда кандай деңгээлде аткаргандыгын баардыгыбыз чогуу көрдүк. Ошого карабастан сынак деген сынак токтолуп өтө турган болсок, Акшумкар Насирдин Исанов атындагы орто мектебинин окуучуларынын мен мындай даярдыктарын өзгөчө баса белгилегим келет. Эми жыйынтыгын айтып келгенибизде, жыйынтыгын айтып коюп анан токтолоюн. Жалпы ушул баалардын баардыгынын жыйынтыгын айтып келгенибизде, Акшумкар Исанов атындагы Акшумкар тайпасы 360 балга ээ болду. Ал эми Акшумкар Эрке Кашка мектеби 355 упайга ээ болушту. Ошентип жеңишти Акшумкар Исанов мектебинин окуучуларына ыйгарылды. Бул жерде командалар аябай мыкты даярданып келгендигин көрдүк. Мен эки команданын эжекелерине, окуучуларына, жетекчилигине, мектепти дирекциянын жетекчилигине ушул Калыстар тобунун атынан ыраазычылык билдирем, рахматымды айтам. Улуттук колоритти сактаган, ушул кыргызды кыргыз кылып турган негизги өзгөчөлүктөрдү, бөтөнчөлүктөрдү камтыган, жасалганы тартуулап отурасыңар. Силердин кийимиңер дагы мыкты, аткаруу чеберчилигиңерди мен өзгөчө баалагым келет. Тигил жактагы Семетейдин ролун аткарган жигитти өзгөчө баалагым келет. Ал эми бул жактан дагы Семетейдин, мынакей эки байбиченин ролун аткарган кыздарыбыз азаматсыңар. Баягы актерлордон кем калган жоксуңар деп айтмакчымын. Келечегиңер кең болсун. Окууларыңарга ийгилик каалайбыз. Манас атабызды туу тутуп, ушундай мыкты даярдыктар менен Манасты окуп, Манас үчөлтигин окуп, азыктанып, өзүңөрдүн адабий баягы көрөнгөңөрдү толтура бергиле деп мен оюмду айтып жыйынтыктайм. Чоң рахмат, урматтуу Калыстар тобу ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу телегөрөрмандар, бүгүнкү Манас руху теледолбоорундагы эки тайпанын таймашында номер 21 Насирдин Исанов атындагы орто мектебинен келген Акшумкар тайпасы, номер 36 Эрке Кашка орто мектебинен келген Акшумкар тайпасын упай айырмачылыгы менен жеңип, бүгүнкү жеңишти өздөрүнүн тарабына, өздөрүнүн эсебине камсыздап олтурган маалы. Ал эми жогоруда айтып өткөндөй, кыргыздын түпкү идеологиясы болгон Манастын рухун,
Манастын духун түшүрбөй көкүрөгүбүзгө бекем сактап жүрөлү. Ал эми эки тайпаны бирдей даярдап келген агартуу тармагында талыкпай кызмат кылып келаткан мугалимдерибизге, окутуучуларыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Ар бир кыргыздын үйүндө манас үнү жаңырып, ар бир кыргыздын текчесинде манас китеби турсун деген изги тилек менен бүгүнкү Манас руху теледолбоорунун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерде кезиккенче сак саламатта болуңуздар. Adamay dinlemine bollate Oşo gezde cengeken Gömül bölünüp Gözünün yaşı tevlü